жумурткасынан көбөйттүңөрбү же балапанын алып көбөйттүңөрбү алгач? Булардын жумурткаларын Европадан заказ берип алдырчыбыз. Алматыга келчи, Алматыдан анан өзүм барып тосуп алып келчимин да. Турциядан келет, хайбрид конвертер деген атайын ошондой оор кросс үндүктөр да. Эт багытында. Эт багытындагы асыл тукум үндүктүн түрүнө кирет экен да. Эң жакшы семиргенде канча килограммга жетет? Бир үндүктүн жакшы семиргенде где-то 8 ай кезинде 27-29 килограмм даана эт берди да, тушу. Буларды өстүргөндө машакаты кандай эми, канчалык да? 2 ай кичинекейинде жакшы карап, жылуу жерге карап, астын кургактап, саманын алмаштырып, жемин жакшылап берип турсак эле, анан 2 айдан ашкандан кийин уже жеңилдеп, өздөрү дагы бат мындай көзгө көрүнө чоңоет да, күндүн чоңойтуп турат. Кандай жем берилет? Жанагы тоокторго бергендей жем бересизби же башкача дагы жемдерди кошосузбу? Кичинекей кезинде өздөрүнүн стартовый корм дегени бар. Биринчи 2 айда ошону беребиз. 2 айдан ашкандан кийин анан буудай, жүгөрү, арпа, куурчак аралаштырып, анан тартып, дробилкага тартып туруп анан берип ошого көндүрөбүз, өзү таза табигый жемге. Дагы жылы 300 бакканбыз. Былтыр 400 бактык. Баасы канчага чейин көтөрүлөт да? Туш боюнча, союлган боюнча алабыз десе, мисалы үчүн килограмм 350 сомдон. А эгер түрү боюнча болсо 7000 тегерек болуп калат. Бир үндүк 8000 сомдон тегерегинде сатылат экен да. Кардарлар көппү? Кардарлар аябай эле көп. Соода саттыкты жаңы жылдын алдында кылабыз да. Уже жаңы жылга мына 2 ай бар дагы, 2 айдан ашык убакыт бар. Азыр эле уже мага баланча деген уже немелер, заказдар келип атат, сонун жазып кардарлар деле уже көнүп калышкан. Жардам беребиз, өзүбүздүн советибизди айтабыз, кеңештерди беребиз. Жумурткасын дагы, балапанын дагы алып баягы көбөйтүп алууга шарттын бизге көмөк көрсөтөбүз. Акчам аз дегендер адамдар болсо, мынакей ушу үндүктөн баштаса болот да. Үндүктөн деле киреше көбүрөөк таап, анан чаадасын кеңейтип алса болот да, туурабы?